Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Rasulillah. Qargışqa qılған шайтандан Аллахтан қорғау сұрап, мейірімді ұрайымды Аллахтың аты менен баштап, жаратқан Аллах Таалаға мақтау, хамду саналарды айтып, анын сүйіктүү пайғамбары Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи вассаламға салам салаваттар айтып, бүгін де жұма сабағымызды баштайбыз. Урматтуу жамаат, барыңыздарға Аллах Тааланың рахматын, мейірімін, тынчтыгын сұрап, Ахлил бейш ээлеринин саламы болгон салам менен саламдашам. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Урматтуу жамаат, ар жумада ар башка темада сиздер менен сөз кылып, бүгүн дагы Кудайым буйрса мына ошол жарым сааттык жума баяныбызда мечитке келүүнүн же болбосом жамаат менен намаз окуунун, жамаат менен намаз окуган инсандардын өмүр таржымалынан кээ бир сүртүмдөргө токтолуп, мына ошол жамаатка каттоонун сооптуу экендиги жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан сахабалардын бирөөсү: "Я Расулалла, көзүм көрбөйт. Мечитке барбай койсом болобу?" деп сураса Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: "Эгер сокур болсоң, көрө албасаң, анда сага үзүр, рухсат" деп туруп, андан кийин Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: "Бирок азан угулабы, угулбайбы?" дегенде, "Я Расулалла, азан угулат үйүмө" дегенде, азан угулса анда аргасын таап келгин, керек болсо мечит менен үйүң ортосуна жип тартып коюп, ошол жипти ээрчип келгин деген, не ошончолук деңгээлде көзүн көрбөсө дагы эркек кишинин жамаатта мечитте намаз окуш керек экендигин баса белгилейт.